Акыркы кездерде өлкөбүздө коронавирус илдетине чалдыккандардын саны салыштырмалуу азайганы менен Кавасаки синдрому менен ооруган балдардын катталып жаткандыгы айтылууда. Эми мындай илдеттин белгилери кандай жана бул эмне деген оору экендиги тууралуу биз атайын дарыгерлерге кайрылып көрдүк. Азыркы күндө өтө олуттуу болуп аткан бизде Кавасаки оорусу. Кавасакинин белгилери бул ошол өпкөнү жабыркатат биринчиден, анан жүрөктүн кан тамырларын жабыркатат, анан борбордук нерв системасын дагы бузат да. Бул көпчүлүк балдарда кандай түрдө өтөт? 5 күнгө чейин температура чыгат. Эгер ошол керектүү медициналык жардамды балдарга көрсөтпөсөк, бул 11 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Ошондой эле балдар бизде өтө мындай жини тез келип, ушундай стрессовый состоянияда болуп калат да. Өлкө боюнча бул ооруга шектелип, ооруканага 28 наристе түшкөн. Алардын ичинен 15-и Кавасаки оорусуна кабылганы аныкталды. Аталган оору коронавирустан кийин көп кездешери айтылып жатат. COVID-19дан кийин иммундук система жабыркап, ал жүрөк, кан тамыр, булчуң, нерв системасына да таасирин тийгизет. Сегодня в отделении 28 детей, все ревматологического профиля с системными заболеваниями соединительной ткани, в том числе мультивоспалительный синдром и Кавасаки-подобный синдром у меня 15 человек. Кавасаки синдрому менен ооруган балдардын эң кичүүсү 2 жашта болсо, улуусу 16 жашта. Бул курак билим берүү мекемелериндеги окуучулардын курагына дал келгендиктен, өспүрүмдөрдүн гигиеналык эрежелерди так сактап, санитардык талаптарды күчөтүүсү өтө зарыл экендигинен кабар берет. Анткени балдардын ден соолугу ар бирибиздин жоопкерчилигибизде экени талашсыз. Бул Кавасакинин алдын алуу үчүн биз ата-энелерге айтат элек, жанагындай эл көп топтолгон жерге барбаш керек. Биринчиден гигиена, санитарияны сакташ керек. Бул өтө кооптуу, себеби абадан жугатат. Ковид оорусу, ковидтен кийин ошол постковидный синдром деп коет. Бул ковидтен кийинки калган, ошол организмде калган синдром болуп саналат да. Биз ушул онлайн режимде окуп аткан мектептерде, вуздарда ушул ар бир баланын аралыгын 1 метрден кылып, бирден отургузушубуз керек. Анан ушул Кавасаки менен ооруган балдарды мүмкүн болушунча витаминдүү тамактар менен тамактандырышыбыз керек. Кавасаки бул COVID-19 инфекциясынын күчөп кеткен бир түрү катары түшүндүрүлүүдө. Эскерте кетсек, бул илдет адамдын терисинен байкалат. Кичинекей баланын таманы, алаканы шишип, кан тамырлары жарылып же уюп калып, денеде кызыл тактар пайда болот. Ошондой эле дене табы да көтөрүлөт дешет. Бирок ооруну аныктоо үчүн тез арада дарыгерге кайрылуу керек экени абдан маанилүү. Каныша Яшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.